Биз билели, башыбызга түшүп аткан балелер мейли жамгыр көп жаап кетсин, мейли жамгыр болбой калсын, малдар өлүп калышы, ар кандай чума оорулардын келиши, топон суу, жер титирөө, сел, жер бетиндеги аламаттар, бүт ушундай бир адамга жагымсыз келген абалдар эмнеден кабар берет? Бул бизди кайдыгерликтен ойготуу. Момун мусулмандар болсо кайдыгерликтен ойготуу, капырларды болсо ыйманга чакыруу. Аллах Тааланын аскерлери бул. Мурунку доордо дагы бул нерселер болуп келген. Мисалы Куранда аябай көп келген мындай эскертүүлөр. Ар бир пайгамбарлардын коомдоруна эскертүү келген. Мисалы Араф сүрөсүнүн 13-аятында: "Валакад ахадна ала фирауна биссинин ва нақсин минас самарат лааллахум язаккарун." Биз ушул Фираунга, Фираундун ээрчиген коомуна ушундай бир ачарчылык, кургакчылык, жокчулуктарды бердик дейт. Азайттык эгиндерин, түшүмдөрүн. Эмне үчүн десе, мунун бардыгы лааллахум язаккарун. Булар эсине келеби деп. Ана бизде болсо катастрофа, табиаттын ачуусу, кээ бирлер болсо бири-бирине шылтайт, кээ бирлер бийликке шылтайт, кээ бирлер болсо табиаттын кубулушу. Жок, бул Аллах Тааламдын адамдарга берген түздөн түз эскертүүсү деп түшүнөйлү. Жакшы адамдар кайдыгерликтен ойгонуш үчүн, ал эми ыймансыздар ыйманга келиш үчүн.